Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев өнөр-жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Эмиль Осмонбетовго сөгүш жарыялап, орун басарлары Азизбек Ороков жана Сүйүнбек Алекеевди кызматынан бошотту. Бул туурасында өкмөттүн маалымат кызматынан кабарлашты. Өкмөттө 4 февралда байлыктарды иштетүү маселелери боюнча кеңешме өткөн. Коопсуздук кеңешинин жыйынында кен пайдалануу тармагында коопсуздукту камсыздоо боюнча чаралар каралып, өнөр-жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу боюнча мамлекеттик комитетинин жетекчилигине карата сын айтылган. Президент Жээнбековдун андагы коррупциялык иштерге жаалы келип, реакциясын билдирген. Премьер-министр Осмонбетовго тоо-кен өнөр-жай чөйрөсүн ачык айкын кылган. Мамлекеттин инвесторлордун кызыкчылыктарын камсыздаган саясатты кайра карап чыгуу боюнча бир катар милдеттер тагылганын айтты. Ошондой эле билдирүүдө Абылгазиев кыска мөөнөттө топтомдуу иштерди жүргүзүп, коюлган милдеттерге жетүүгө тоскоол болгондордон арылууну тапшырганы жазылат. Анын айтымында алар боюнча материалдар укук коргоо органдарына берилиши керек. Маалымат булагы Спутник KG. Өткөндөгү коомчулукка президентибиз баш болуп өткөрүп аткан коопсуздук кеңешиндеги баяндамаңыз бул биз үчүн уят. Ошол жерде бир так айтылган сунуш, так айтылган сын пикир. Анан биздин тармак каякка өнүгөт, биз келечекте кандай жыйынтык болот, мындай мамлекетке, бюджетке кандай кирешелерди пайдан алып келебиз деген саясат айта алган жокпуз да. Экономикабыздын негизи болуп, ошого түрткү болуп өнүгүүсүнө өзөк болуп берчү тармакты көрдүк. Бул коррупцияга малынган, коррупциянын уюгу болгон тармак болуп калганын биз баардыгыбыз тең күбө болуп, угуп, материалдарды карап атабыз азыр. Буга ким күнөөлүү? Сөзсүз түрдө ушул тармакты башкарып аткан адистер, ошол тармакты башкарып аткан биздин жетекчилер. Ошон үчүн Эмиль Кубатович, мен сизге сөгүш жарыялап, азыр эми орун басарлар өзлөрүнүн жоопкерчилигин сезип, арыздарын жазып беришиптир. Ар бир адисти талдап чыгышыбыз керекпиз. Канчадан бери иштеп жүрөт, кайсы кагаздарга кол койгон, ошол туура кол койгонбу, кол койгон эмеспи? Мамлекеттин кызыкчылыгынан жеке кызыкчылыкты жогору коюп, анан кийин өзүнүн чөнтөгүн толтуруп жүргөн кызматкерлердин баарынан арылышыбыз керекпиз. Мына быйыл азыр лицензия боюнча биз 41 кишиге кандайча берилип калат. Ошонун баарын бири-бири менен сүйлөшүп, макулдашып, баасын бычышып, кимдин чөнтөгүнө канча акча түшөт, ошонун баарын бычышып, анан кийин жанагындай бир кишиге баалуу металлдардын, кендердин лицензияларын берип атат. Кээ бирлери чет мамлекеттик биржаларда жүрүп атат ошолор. Кээ бирлери ошолорду жашырып, баасы чыгып кымбаттаганда же болбосо инвестор келгенде көбүрөөк кымбатыраак сатабыз деп отургандар дагы аз эмес деп ойлойм. Азыр эми биз лицензияны берүү боюнча биринчи жолу мына кол койдук. Ар бир лицензияда эгерде кен байлыктарда болсо, мамлекеттин үлүшү болуш керек деп лицензия берүү боюнча жоого кол койдук. Муну дагы азыр өркүндөтөбүз. Ар бир кен байлыкта мамлекеттик элдин атынан өкмөттүн же болбосо мамлекеттик компаниянын өзүнүн үлүшү болуш керек деген жыйынтык менен биз азыр лицензиянын берүүнүн жоболорун баштадык.